Биздин арт жагыбызда турган здание мурда бул убакка чейин урологический центр деп аталып келген. Андан кийинки убактарда нейрохирургический П корпусубуз бизде ремонт болуп аткан убакта бул жерде нейрохирургический корпус болуп турган. Акыркы 4 жылдан бери бул отделение бош болуп турчу. Ошон үчүн бул отделениени азыр полностью ремонт жасап, ремонтту 10 декабрга чейин бүтөт деген план менен ремонт жасалып атат. Азыр бул жакта биринчи этажында ошо жашыл, сары, кызыл зона деп бөлүнүп, ошонун баары бөлүү боюнча иштердин баары жүрүп жатат. Жана ал жердеги бөлүү ошол жерде иштеп аткан жумушчуларга, медицинский работниктерге боло турган шарттын баарын түзүү үчүн ошонун ичиндеги ар бир условияга биз азыр көңүл буруп, ошону бөлүштүрүү менен иштеп жатабыз. Чүнкү экинчи, үчүнчү этажында биздин пациенттердин үчүн условияларды баарын түзүп жатабыз. Азыркы иштеп аткан биздин медициналык кызматкерлердин тамак ашы боюнча бизде азыр болгон неврология 1 жана нейрохирургия 2 отделенияда биздин неврология красный зонадагы сотрудниктер жатып атышат. 3 мал тамак ашы менен камсыздандырган. Тамак аштын баарын биздин национальный госпиталдын кухнясына жазалып, бүт баары тең жазалып берилип атат. Дары-дармек менен жана сиз менен бизде жакшы ишке жолго коюлган. Азыр 22 күнгө чейинки биздин обеспеченность полная, калгандарын тендер өтүп жатат, уже калгандарын закупаем. Жакшы эле берип атышат, аракет кылып атышат. Ал эми дары-дармектер боюнча пока жок дегенди уга элекмин. То, что врачтардан назначение берген дарылардын баардыгы болуп атат. Мен калп айтпайм. То, что болгон нерсени алып жасап берип атабыз. Сурагандарыбызды берип атат.